Туугандар, ассаламу алейкум. Мындай забору жок, асфальты бар, 4 көчөдө жайлашкан жалгыз турган үйдү сатууга чыгарып атат. Баасы 220 миң. Алуучулар болсо көргүлө, документтери даяр, заборлору жок. Жолдун асфальттын аркы бетинде мектеп бар. Менимче участкасы 10 сотик. Мондай эмелерди, терезелерини жыгач менен жаап салыптыр. Себеп өз жашабайт. Бул үйдү бир аз ремонт кылып жашаса боло турган деп айтып атат. Электричествосы бар, суу ичинде бар. Үйдү ачып берем деп убада берген, бирок келе элек. Участкасы чоң экен. Мындай айтканда 10 сотик болгону менен үй мындай, акыбалы мындай. Туугандар, кошуналар бар, мынакей. Биягы пластик терезе коюла баштаган экен. Туугандар, мынакей. Азыр ичине кирип көрөбүз. Туугандар, эгерде мүмкүнчүлүк болсо, азыр үйдүн ичини тартканга аракет кылабыз. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, азыркы учурда мындай жалгыз турган үйдүн кебетеси мындай. Туугандар, көргүлө, мындай арчасы бар экен. Забор коюш керек, үйдү толугу менен терезелерин алмаштырса, жашоого эмеси бар дейт. Ичинде туура эле полдору бар экен, мынакей. Полдору бар экен. Полдорун эч ким алып кетпептир. Азыр ээсин чакыртырам, келет. Туугандар, баягы үйдүн ичи мындай экен. Мынакей. Жалгыз турган үй. Прихожкалары бар экен. Прихожкалары бар экен. Могу жерде дагы чуланчыгы бар экен. Эми үйдүн ичине печкасыны сөзсүз бирөө чечип кетиптир. Кесип кетиптир. Батареяларын да кесип кетиптир. Чоң комната бирөө бар экен. Могу жерде суу бар экен. Сууду өчүрүп коюптур, туугандар. Мынакей суу өчүк. Бул үйдү ремонт кылып баштаган экен, бирок туугандар, ушу акыбалы ушу. Ошондо 3 бөлмөлүү үй экен, туугандар. 3 бөлмөлүү үй. 10 сотик жери менен